Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүбүз, азыркы учурда биз Нарын облусундабыз. Нарын облусунда Эмгек Дала айыл өкмөтүнө караштуу Акудук айылындабыз. Бул жерде 30 жаштагы Максатбек азыркы учурда ден соолугунан жабыркап, жалпы кыргыз элибизден жардам сурап аткан учуру. Эмне болуп жардам сурап атганын бардыгын бүгүнкү маектин алкагында сиздерге тартуулайбыз. Бул маек Кайрымдуу Болуп фондунун биргеликте чагылдырылууда. Анда биз баштайлы. Мен ат жөнүм Медербек уулу Максатбек, азыркы учурда 30 жаштамын. Биз болсо ушу 2019-жылы стройкада эмгектенип жүрүп, 2-этаждан кулап кеткем. Моюн сөөгүм сынып, жүлүнгө доо кетип, операциядан баспай калгам. Азыркы учурга чейин баспай келем. Өз тамагымды өзүм иче албайм, манжаларым иштебейт. Чыныгы каршы кармай албайм. Ушу азыркы учурда ушул бизде нерв кысылып турат деген диагноз бар, анан Индия өлкөсүнө ошо операцияга даярданып жатканбыз. Ошо операцияга көп суммада акча керек экен. Ошо акча жетпегенден айынан ушу Кайрымдуу кыргыз элине кайрылып, ушу кыргыз элинин жардамы менен кайрадан операцияга барган жатканбыз. Буга чейин каякта болду операция? Буга чейин Кыргызстанда эле болгон операция, 4-чукур больницада. Ал операцияга чейин силер басчу элеңер? Мен операцияга чейин басып иштеп эле жүрчүмүн. Операция ийгиликсиз болгонбу? Операция ошо ийгиликсиз болуп калган деп, туура эмес болуп калган деп атышат да, ошо нерв кысылып турат деп. Ошол кармап турат деп атышат. Эми ошо кайрадан операция болсо ошо басып кетебиз деген үмүтүм бар да. Бир кладка койчумун, кладка коюп атып. Көп жылдан бери иштечү элеңер аякта? Мындай эле частныйдын болчу, аз эле болчу, аз эле болду иштегеним. Кичпич коюп атып кулап кеткен да. 9 өтөлүп Бишкекке баргам, ошо Бишкекке баргандан бери стройкада иштеп жүрдүм. Стройкада иштеп жүрүп ошо акыркы ошо 2019 кырсыктап калдык. Бул эки эле кол мындай кыймылдайт. Мындан мындай сезим жок да, киши кармагандарын сезбейм. Колдор жайылбайбы? Колдор жайылбайт, манжалар. Манжалар жайылбайт, ушул тырышып калган. Мындай жайып неме кылып койгом. Өзүм кийген перчатка деп коймун мен. Ошону кийип түстөп койдум кечкисинчи. Бир маал түстөп неме кылам, кан айланысы жакшы болсун деп. Бул колду ачып койбосок дагы неме болуп кетет экен. Бышып кетет экен да, колдор кыйылган сыяктуу болчу. Мен кечкисин алып, апама массаж кылдырып неме кылып койдум. Анан муну кыймылдатам, денем катып калбаш үчүн деп. Кыргыз элин эмне себептен курут фондон телефон алыш керек? Эң эле биринчиден себеби бул бизде буюрса 7 областка тең ачылат. Азыркы учурда бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек, Москвада биздин филиалдарыбыз бар. 2 жыл гарантиясы менен телефон алганыңыздан кийин 2 жылдын ичинде эмне косяк болуп калса, сиз жөн гана телефонду келесиз, келип алмаштырып кетсеңиздер болот. Курут фондо сапаты эң жогору телефондор сатылат. Кыргыз элим биз менен всегда ыңгайлуу жана сапаттуу. Курут фонд, гарантия и качество. Дайыма силерди караганга бир киши жаныңарда болуш керек экен да. Мен дайыма ошо ата-энем жанында. Той топурга барышпайт, мен эле тегелеп турушат ата-энем. Ошо ата-энемди мен өзүм багам деп болгон кезде, кайра мен ата-энем багып калганчы. Өзүм ишке жарап, өз алдынча оокат кылам деген кезимде чыгылып калганмын мен, аябай өкүнөм да. Жерден ооруп жаткан, мен оорукчан болбой эле баккан киши оорукчан болуп калат экен. Энелик кетет. Мен түнү менен ооруйм да. Түнү менен колум ооруйт, бутум ооруйт. Ушуларды кармап жатып эле апам аябай күч келет. Төккүсүн уктабайбыз. Ой, үйлөнгөн. Деген ошо жыгылганда эле кетип калган. Канча жашадыңар? Реанимацияда 24 күн жатып калдым, ошо реанимацияда жаткан кезде эле кетип калыптыр. Эми мен ошол жылы иштеп аткан жылы ошо шаардан жер алам деп план ошондой болчу. Ошо иштеп аткан курулушумду бүтүрүп Москвага кетмекмин. Ага жетпей калдык. Кетпей калдык. Жерге аракетим бар болчу, бир Үңкүрдө үй салайынчы деп ушундай аракетим бар болчу, үйгө деп. Ага чейин биз квартира алып жүрүп, квартираны тачып кеткенбиз да. Азыр ушул неме болду. Биздин нервдер уже өлүп калды деп атышат да. Индиядан сүйлөшүүлөр болуп 25 миңдик чип бар экен. 25 миң доллар чип бар экен да, бул адамга коюлат экен. Ошо мен деле диагноздо бир байкка барып келип, акчасы жетпей кайра келиптир да.
Биз деле анда бир $15,000 топтоп кетип калабыз деп атканбыз. Анан аны көрүп Индияга барганда эч болбойт экен. Аякта мындай тартып берген киши жок. Эме болгону топтоп толук чогултуп алып баралы деп аракет кылып атабыз ушу. Азыркы учурда канча сумма жетпей атат? Азыр менде $10,000 чогулду. Азаматбек топтун жардамы менен. Калган чогулду элек. Дагы $15,000. Дагы $15,000 ана бар. Ошо 30,000ден ар жакка жай кетип калды деп атат да. Муындары катпасын деп момтип таш ачып алды. Ошоко таш салып туруп, анан тарттырып массаж кылабыз. Кеп экөөбүз. Колуна мынтип тагып, мына. Ана муну тартабыз. Мондай кылып. Билебиз. Анан өзү тартынат анан буга. Тартын. Морекилерди базардан сатып келип, анан ушунда балдарга жасатып, неметип туруп анан буга таш салып, 15 кил мындагы таш. Ушуна муундары колдору катып калбасын деп анан ушундай тартып атабыз. Ушинтип. Нормасы ошондой болуш керек экен, 15 кг болуш керек экен бара. Эми азыр 15 кг кылып атабыз. Дагы бул жеңилирээк сезилип калса үстүнө да кошушубуз мүмкүн. А дегенде кичирээк тартчу, анан кошуп койдук, анан ушул 15ти тартып атабыз. Анан алдыгыга тургузабыз буту колуң. Анан тигил тренажерду болсо заказ менен алдырып келгенбиз немеде. Жалоотун жасайт экен дедиң, ошо жактан. Адресин алып. Ан буга тартылат. Анан биртке салдырып туруп анан тиге тарттырабыз. Анан коляска менен күн аба жакшы болгон шартта эшикке чыгарып, ары бери сүйрөп, аба жуткузуп коляска неме менен. Анан отурат бир топ өзү чарчагы чактыда. Анан кайра кийребиз. Ошо. Кыймыл жок. Күндүр ушуна келесиңер. Күнүгө эле эч жака чыкпайбыз. Айлапага бул кемпирим баруу жок, барбайт. Жан деле карап отурат. Эмне болот, кандай болот деп эле карап отурмайбыз тиги. Төштөн ылдый кыймыл жок да, колдору жасылбайт да такыр. Ушу бүгүлгөн эле боюнча. Бул өзүнчө ооруганын сезет. Тамакты өзү. Анан кишинин кармаганын бияк бул богуректен ылдый жагын. Кармап же болсо бирдеме болуп атканын сезбейт да. Только ооруганын сезет. Анан кээде туруп буттары бүгүлүп жасылып кетет өзүнчө иштепчи. Кээде. Азыр кемпир экөөбүз отургузабыз. Кичине өйдө көтөрүп кой. Иә. Өйдө көтөрүп кой. Кайрылып көттүңбү? Мына. Жака түштөп коем. Аябай турчуңар эне. Ушул 3 кишинин жардамы менен турам буга. 3 кишинин жардамы менен турганда буга 40 мүнөт, 1 саат 20 мүнөткө чейин тура алам. Ошого чейин алым кеткенче кыймылдап турам. Мунун жардамы мага аябай жакшы тиет. Буттарым искирип кетпеш үчүн, дене башыман кан айланышына, бу аркалар тешилип кетпеш үчүн аябай жакшы жардам тиет да. Кан айланышын жакшы кылат. Бир гана оор эле сезилет. Оор ошо бут ооруйт, кол ооруйт, чымырап, аябай какшатыпчы. Ошол эле сезилет. Башка деле сезилбейт. Ошо киши кармагандан такыр сезбейм да. Оор эле сезилет. Бул күндө эле ошондой болуп турабы же? Күнүгө ушул эле кайталанып атат, күнүнөн күнгө элечи. Жогоруда атаңар айтып кетти баягы. Аба ырайы жакшы болуп күн тийип турганда баламды салып алып баягы көчөгө чыгып, бир аз күнгө отуруп, экөөбүз сейилип келебиз депчи. Анда бүгүн дагы аба ырайы аябай жакшы экен көчөдө. Чыгып келели сыртка. Уруксат берсеңер, чыгып келели. Эми биз бул колясканы деле кандай кылып отургузуп, кандай кылаарын билчү деле эмеспиз. Анан коляска келгенден кийин
кандай болот экен карап көрдүк. Отуруп салбай реабилитацияларга көп бардык. Ошондо отуруп тургандардан көрдүк, үйрөндүк. Мынтет экен деп. Анан кандай кыймыл, кандай аракетти чындыгы өзүбүз деле ойлонуп ары бери кыймылдатабыз. Анан бирок негизи жана көпчүлүккө барганда реабилитацияга жанагы дарыланууга барган жерлерде мурунку опуттуулар бар экен, кандай жасашты. Ошолорду карап көрүп, анан ушундай экен деп эле үйрөнүп эле биз ушундай жасайлы деп эле жасап үйрөнө баштадык. Анан момунтунун баарын жасап калдык. Жанагы тренажерду деле ошол интернеттен көрүп, карап, антип ушундайлар бар экен деп отуруп дедик. Жана берки тренажерду болсо аны реабилитациядан көрдүк. Ошондой тургузуп, анан кыймылдатып, массаж кылганын. Анан ошонун баарын ошолордон көрүп, билип, ошентип анан үйрөнүп анан келип анан кокуй биз ушундай кылалы деп анан. Аяп эле турам, бир жерге кетпесе экен деп, айлыгы да чыкпайм, эч жака чыкпай эле ушуну карап эле тамагын берип, сийдеген төгүп эле ушунун эле маңдайында отурам. Кол ооруйт, аны кармалайм, бут ооруйт, аны кармалайм, ошентип эле таң аткыч уктабайт да бул, уйку көрбөйт. Таң аткыча жанында отурам. Түнүндүгү оор. Колун кармап, бутун кармап эле ошонун жанында отурам. Бул уктаса кош уктайм, бул уктабаса отурам жанында эле. Эне деген чыкпайт турбай, бала деген кыйын болот экен. Ошентип эле ушуну карегимде отурам баламды. Баланыкын көрсөтпөсүн деп коет го? Баланыкын көрсөтпөсүн. Жаман эле иш экен. Кичинекейиндегиси билинбейт экен. Азыркы ооруп турганда кызы жаман эле экен, жаман эле экен. Бияктан чыккандан аябай тартынам. Негизи өзүмдү ушуяк бирөө келип бирдеке сөз сүйлөйчүдөй болуп, ушундай сезиле берет да магачы. Анан эшиктин алдынан эле нары бери чыкпайм. Эшиктин алдына чыгам, отурам, кайра кирем. Кээде аябай кыжалат болом. Баскан күндөрүмдү элестетип, жүргөн кишилеримди көрсөм, ушу айылда көп эле кишилер менен аралашып жүрүп, ошолорду көргөндө эске түшөт аябай. Түштө басам, баягы чогуу жүргөн кишилер менен чогуу эле жүрө берем. Ойноп күлүп эле мурун кандай жүрсөм ошондой эле болом. Ал неме баспай калган күнүм жок да, түшүмдөчү басып эле жүргөн болом. Тамакты бүт өздөрү беришет. Бүт өздөрү неме кылышат. Кийинтет, жуунтет. Убакыт тамак ичкен убакыттан кечиксем дагы сарсана болушат. Өзүнүн убактысы менен бе? Эми эртең менен неме кылып, түштө неме кылып, кечинде неме кылганда ошо кечип калсам мен ачка калып калгансыпчы. Кээде аппетит жок болуп калат, ичпей койсоң кадимгидей сарсана болот. Айла жок ичиш керек. Маегибиздин соңу биз менен тааныштык, баарлаштык, жашоо шартты көрдүк, эмне керек экенин, эмнеге муктаж экениңердин баарын түшүнгөндөн кийин эми жыйынтыкташсыз ба көрүүчүлөр менен? Эми көрүүчүлөр ошо мага жардам берип аткан жалпы кыргыз элиме мен аябай ыраазымын. Сөз менен жеткирем, айта албайм да. Аябай мен мындай болот депчи. Башында аябай тырышып жүрмүш, кантип жетем деп неме кылгам. Бирок кыргыз элим аябай боорукер эл экен. Күйүмдүү экен. Кудайга шүгүр азыр да токтобостон чогулуп аткан учуру ошо элдин жардамы менен мен Индияга барып келем деп аябай үмүтүм чоң, барып бир аз болсо да жылыш болот. Кыймылдап келем деген үмүтүм өтө чоң. Ал күн алыс эместир. Ал күндүн жакынын тилейли. Ошол күнгө жеткизсин. Буйрса деле туралы. Ушунча убакыт көңүл буруп биз менен бирге бүгүнкү Максатбектин тагдырын көргөн болсоңуз, өзүңүздүн колуңуздан келген жардамыңызды төмөндө турган номерлерге байланышып, же болбосо түзмө-түз акча которсоңуз, бул Максатбектин өзүнүн номери. Биз бул номерлердин бүт бардыгын калтырганыбыз Максатбек менен түзмө-түз байланышыңыз. Эч ким бул жерде ортомчу деген жок болот. Буйрса чогулгандан кийин да бир жакшы жаңылык менен бөлүшөлү эми? Буйрса. Жалпыңыздарга рахмат. Биз менен бирге болуңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.